Assalamu alaikum dostlar. Дагы мынакей келдик. Мамлекеттик каттоо кызматыны көрсөткөн мекемесине келдик. Бул МФЦ деп айтылат. Алтынбектин документтерин тапшырганы. Мынакей номерди алдык. Буюрса биздин номер чакырса барып калабыз. Бизде эч качан биякта очередь өтө эле болбойт. Себеп биякта бар жок саатта иштейт. Биздин мисалы мекемеде эч кандай Кыргызстандын мекемелеринде мен өткөндө паспортко документ таштап атып, бир нерселерди кылып атып, каттоодон турсам, кезеги бар адамдар турат, кезеги жоктор эшиктен кирип кетип атат да, тааныш билиш болуп. Дагы эле ошо, баягы эле ошо. Биякта мындай тааныш билиш жок, бар жок саатта иштейт. Билбейм неден, балким баягындай тааныш билиш жок болгондуктан действительно ошондой болуш керек. Кезек бат эле келет, адамды көртасыз. Мындай жок эле деп эсептесе болот, столдор жөн эле турат. Эч кандай чоң кезек деген жок да. Терезелер баары минутасына иштеп атат. Буюрса биз азыр дагы 20-30 мүнөттө документти тапшырып, Алтынбекти куттуктап койсоңуздар болот. Алтынбектин өзү отурат, мынакей жаныбызда. Алтынбек, кандай сезимдер менен отурасың? Жакшы, жакшы. Үйдүн акарын энесин кылып атабыз. Жигиттер, сиздер да үй алыңыздар. Алтынбек толкунданып байкуш телевиденияга чыккан эмес экен. Мен телевидение эмес досум, жөн эле бир жеке канал десем, эч нерсе эмес дейт. Ошо өзү чыгатырган ой жок эле. Эми чыгарбасак болбойт. Адамдар Алтынбекти көрүп өзү алгандай сүйүнүп калышат экен. Ошол достор. Дагы буюрса бир айым Кыргызстандан, Ысык көлдүн айымы, аты Мунара. Ал Мунараны документтери тапшырылган, 17-числоодо барып алабыз. Мунара айымдын жеринин документи чыккан. Мунара айымыбыз 22 гектар жерге ээ болду. Жана чоң бир 16 сотик жери менен үйгө ээ болду. Мунараны документтери чыкканда чыгарып коем, сиздер дагы колдоп класстан басып коюңуздар. Достор, макул, дагы связга чыгабыз.